2 жаштагы кичинекей уул бүбүнүн ооруп калганына 5 айдын жүзү болду. Боорундагы шишиги азайып калганда ага операция жасалат. 5 күндөн бери химиялык терапия алып жаткандыктан абалы алсыз. Бала аябай кыйналат, тем более химиядан кийин побочный эффект немелер болот, ошодон кыйналат аябай. Потому что сөөктөрүн неметип оорутат экен да, химиячы именно. Ошо 13 сантиметрден 3 сантиметрге азайды. Ошол эң кичинертип тургунан операция кылып алышат экен. Онкологиялык оорулар өтө тез өөрчүп кетүүчү оор дарттардан болуп саналат. Эгер аларды жоопкерчилик менен тез дарыласа, толук айыгып кетүүгө болорун айтат дарыгерлер. Бул күндөн күнгө көбөйгөн оору биринчиден врачтар көбөйдү. Ар бир врач мурда бир врач иштечи республикага, азыр 12 врач иштеп атат. 12 врач бул Бишкекте, 3 врач Ошто. Учурда улуттук онкологиядагы балдар онкологиясы жана гематология бөлүмүндө ымыркайлардан тартып 18 жашка чейинки 45 бала дарыланууда. Алсыз жардамга муктаж бөбөктөр бул жайда айыгып кеткенче болушат. Кайбирлери жарым жыл жатса, айрымдары 3-4 жылдап дарыланат. Уже көп эле балдар обследование, лечение өтүп, амбулаторный 5 жылга чейин наблюдение кылабыз да ошолор балдарды чыккандан кийин. Мындан 20 жыл мурда рак менен ооруган балдардын көбү жашоосун уланта албай калчу. Ал эми азыр алардын 70-80% толук сакайып кетүүдө. Жылдан жылга онкологиялык оору менен жабыркаган балдар көбөйүп, алардын саны 250дөн 350гө чейин жетүүдө. Көбүнчөсү кандын жана сөөктүн рагы менен кыйналып келишүүдө. Эми аларды айыктыруу үчүн балдарга жана ата-энелерине бекем ишеним, күчтүү эрк жана мыкты дарылануу керектигин айтышат дарыгерлер. Жаш балдардын организми дарыларга карата сезимтал болуп тез калыбына келет. Андыктан ооруп калган балдарын ата-энелер өз учурунда дарыгерлерге алып барса, бул илдеттен айыгуу мүмкүнчүлүгү ошончо жогору болот. Рак оорусу менен ооруган балдарды дарылоо боюнча клиникалык протоколдор иштелип чыгып жатат. Ошол клиникалык протоколдорду иштеп чыгуу үчүн ушул Беларусь Республикасында ошол протокол менен практикалык жүзүндө иштеген айым келип, азыр бир эле Белоруссиянын гана тажрыйбасы эмес, бүт Европа, бүт мамлекет, бүт өлкөнүн, бүт дүйнө жүзү боюнча кандай иштер алып барып жатат, ошолор боюнча маалымат берип жатат, ошолордун тажрыйбасын колдонсок деген ниеттебиз. Расмий маалымат боюнча учурда улуттук онкология борборунда залалдуу шишик оорулар менен жабыркаган 3000ден ашуун бала бар. Алардын сакайып калыбына келишине кайдыгер эмес адамдар дарыбын. Потому что лечение детской онкологии бул ооруну жеңүү оор, бирок жеңсе болот. Биз аларга жардам берүү үчүн бүт аракетибизди жумшап келүүдөбүз. Оору менен күрөшүп жаткан бөбөктөрдү алаксытып, оорусун унуткаруу үчүн кайрымдуулук уюмдары тарабынан ар кандай оюн зооктор уюштурулуп, түрдүү белектер берилип турат. Кыял Шаршеева, Сентура Быкеев, Коомдук, 1 канал.